Саламатсыңар балдар. Бүгінгі тема арифметикалық прогрессиялар. Арифметикалық прогрессия деп бізге бірнеше сан береді, белгілі тәртіпте өсіп баратқан. Misal үшін бірінші санды 3 деп алалы. Анан екіншісі мақұл 5 болсын. Анда кейінгісі 7, кейінгісі 9 болады да. Бұл жерде мына мол бірінші мүчөсүн мұны A1 деп қойды. A1 бізде 3-кө барабар. Анан мол 3 менен 5-тин айырмасы, мисал үчүн 5-тен 3-ті алсақ, не болот? 2. 7-ден 5-ті алсақ 2. То есть моллардын ортосундағы айырма 2-ге барабар да, бардығын көрдүңөрбү? Мисал үчүн 7-ден 2 кошуна санды бири-биринен кемитсек, айырмасы 1 эле чыгат, 2. Ошону D менен белгилейт бул жерде. D айырмасы да бул жерде 2-ге барабар. Анан бизден бул А биринчиси болсо, мисал үчүн ушундай өсүү тартибинде берилсе, А 10-чу канчага барабар болушу мүмкүн, 10-чу мүчөсү деген суроо берилет да. Ошондо бизге мындай формула бар. Мисал үчүн AN, бул А 10-чу мүчө, А 100-чу мүчө деген каалаган бир мүчөсү N. A1 биринчиси плюс D кашан ичинде N-1 деген şu формула менен чыгат. Демек келгиле азыр А 10-чу мүчөсү, мына мо биринчи мүчөсү болду, мына мо экинчиси, бул үчүнчүсү, бул төртүнчүсү, бешинчиси канча болот анда? Бешинчиси 11 болуш керек, чынбы? Андан кийин алтынчысы болсо, не болот? Биз мисал үчүн формуласы жок. Өзүбүз мына мо формула болуп, өзүбүз деле таап көрсөк болот да. 2-ни кошсок 13 болот. 7-нчи мүчөсүндө болсо 15 болот. Андан кийин 8-нчи мүчөсүндө болсо 2-ни кошсом 17, 9-нчу мүчөсүндө 19. Анда 10-нчу мүчөсү эмне чыгыш керек экен? 21 чыгыш керек экен, 10-нчу мүчөсү. Биз ушинтип ооз-эки эми макул 10 болсо, ушинтип тапсак болот. Бирок андан алысыраак аралыкта берилсе деле бир аз убакытты кетирип тапсак болот. Же болбосо мына могу формуланы колдонуп эле таап койсок болот. Ошондо А 10-чусу, А биринчисибиз биздики 3 болчу, мына А биринчи мүчөбүз 3 плюс D'быз болсо 2-ге барабар экөөнүн айырмасы. N болсо 10 болот. Биз да 10-чусун таап атабыз да, N минус 1 келгиле иштеп чыгарып таап көрөлү. А 10 анда эмнеге барабар? Ошондо 10дон 1 алсам 9 болот. 9-ду 2-ге көбөйтсөм 18, 18-ге 3-тү кошсом 21. Мына бул жерден деле түз ыкма менен деле таптык, формула менен деле таптык. Мына ошо формула аркылуу арифметикалык прогрессиялар эсептелинет экен. Экинчи учур бар, арифметикалык мүчөлөрдүн суммасы деген. Мисал үчүн, мына 1 алайын, 1, 2, 3, 4, 5, мисал үчүн 6, 7 дейле. Ушул мисал үчүн бизге A1 мисал үчүн 1-ге барабар болуп атат, Анан эми AN болсо, мисал үчүн AN'ыбыз 7-ге барабар болуп атат мына. Эми ушул бизден сурайт да, ушул 1-ден 7-ге чейинки бардык сандардын суммасы канчага барабар депчи. Макул, бул жерде го ооз-эки эсептеп койсок болот. Бирок биз 1, бул жер 70 же 1, 100 деп берилип калат да эсептердечи. Анан анын бардыгын отуруп кошо албайбыз да. Ортодо 2 мүнөт убакыт берилсе, бир эсепке убактыбыз жетпей калат. Келгиле муну биринчи ооз-эки кошуп көрөлү, анан формулага салып көрөлү. Формуласы боюнча SN барабар A1 кошулган AN болот дагы, 2-ге бөлүп туруп N-ге көбөйтүп койсо чыгат дейт да. Эми карайлы.
1'ge 2'ni koşsak 3, 3'ge 3'tü koşsak 6, 10, 15, 21, 28 болот экен общий суммасы. Demek hazır biz formula boyunca çıkarsak hazır 28 çıkış gerek eкен. A birimiz 1'ge barabar boldu. A n'imiz bolsa 7'ge barabar. A'ны мен 2'ge bölüm anan ошондо бул жерде канча мүчөсү бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мүчөсү бар экен, э? Ошондо мен 7'ge көбөйтүп коюшум керек. Так. 8, 8'de 2'ye bölsem 4, 4 жерде 7, 28 болот экен. Бул жерибиз канча чыкты эле? 28 чыккан, э? 3, 6, 10, 15, 21, 28. Көрдүңөрбү? Ушул экинчи формуласы арифметикалык мүчөлөрдүн суммасы деп аталат.